Желим баштык табиатта чирип жок болуусу үчүн кеминде эле 200 жыл керек болот экен. Баткен облусунда желим баштыктан баш тартуунун биринчи кадамы жасалып отурат. Мен артындагы ишкана кагаз баштыктарды чыгара баштады. Бул ишкана эми баткендиктерди желим баштыктан баш тартууга көмөк берет. Кызылкая шаарындагы бул Чакан муниципалдык ишкана кагаз баштыктарды сыноо иретинде чыгара баштады. Ишкана күнүнө 5000ге чейин баштык өндүрүүгө ылайыкташкан. Азырынча 3-4 жумушчусу бар цех толугу менен ишке кирсе, ондон ашуун жумуш орду түзүлүп, эко баштыктардын бир нече түрүн жана кагаз каптарды да чыгара баштайт экен. Азырынча кагаз баштыктардын баасы 3 сомдон 15 сомго чейин болоору айтылууда. Баса Кыргызстанда 2027-жылдан тартып, желим баштыктарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Бул боюнча өлкө президентинин жарлыгы да чыккан.